блогер болсом дагы бүгүн элдин өкүлүмүн. Сизде кандай укук болсо, менде ошондой укук бар. Прекурсорлорду кыянат пайдалануу деп жазып атасыздар да. Бул кадимки зат сыяктуу көрсөтүп, ичип, жей тургандагыдай түшүнүп кетип атабы? Кандай түшүнсө болот муну? Прекурсорлор деген өзү эмне экенин сиз таанышып көрдүңүзбү? Ооба. Эмне экен? Бул Окубастан айтып бересиз мындай, таанышсаңыз. Медер Кубанычевич, бул жерде мен сизге экзамен берип аткан же экзаменде отурган жокмун да, Сиз суроо берип атасыз, мен да сизге суроо берип атам да. Прекурсорлор деген бул сөз, бул ичип жей турган зат эмес. Бул өндүрүштө колдоно турган, өндүрүштө пайдалана турган, сатууда, сатып алууда, жүгүртүүдө деген мааниде колдонулуучу түшүнүк бул. Ошон үчүн бул жерге мен конкретно айтып атам. Сиздер берип атасыздар, буну прекурсорлорду кыянат ашыкча пайдалануу деп атат. Буну ичеби, жейби дегендей түшүнүп кетип атпайбы? Кээ бир адамдар тилекке каршы наркоман болуп калат. Ошолорду прекурсор, алардын аналогдору, сильнодействующие веществолар менен уже жизнь поддерживается. Человек стал наркоманом, обратного пути назад нету. Ошолорду ашыкча колдонбоо процедурасы көрсөтүлгөн. Туура аныктаманы түшүнүктүү бериш керек. Дагы бир жагдай, бул жакта маалымат негиздемеде берип атасыздар да. 2-пунктта жак, үй-бүлө кодекси жана башка жөнүндө сөз болот, бирок долбоордо актыларга өзгөртүүлөр жок. Мыйзам долбооруңуз менен жакшы таанышып коюңуз. 3-чү мен ачсаңыз, маалыматтын 3-чү бөлүгүн. Ачтым. Ошону окуңуз анда. Мен сиз айткандай экзаменде эмесмин го окуй турганда. Сиз өзүңүздүн пикириңизди айтпайсызбы, анан ошого жараша жооп берейин. Же мугалим болуп алдыңызбы? Сиз мыйзам долбоорун демилгетсиз, биз мыйзамга өзүбүздүн коопсуздугубузду беребиз деп атабыз. Жерге популизмдин кереги жок. Популизмди сиз кылып атасыз. Тога тер жерин карабай. Медер Кубанычевич, бул жерде популисттикти сиз кылып атасыз. Мен конкреттүү факты менен айтып атам. Дагы бир жолу айтам. Келиңиз окуйлу деп атабыз. Туурабы? Ачып окуңуз анда, окубасаңыз, анда окуңуз. Ну, сиз окуп бериңиз эми. Жок, окуйлу дебедиңизби? Мына коллегалар отуруп атат бул жерде. Окуйлу дедиңиз. Окуйсузбу анда? Өзүңүздүн алып келген маалыматыңызды окуңуз деп атам. Ошону Урматтуу Гүлкан Сакеновна, мен сунуш киргизет элем. Маселенин того тер жерин кылсак, куру блогерликти тыштасак, бул жер жогорку трибуна. Мыйзамдын алкагында сүйлөсөк, ийне жибине болор болбос мааниге эмес маселелер менен дешевый упай топтобузу. бири-бирибиздин намысыбызга шек келтирбейли. Мен биринчиден блогер болсом дагы бүгүн элдин өкүлүмүн. Сизде кандай укук болсо, менде ошондой укук бар.